Иманкул уулу Муктар. Ажыккан атанын өз оосунан уккан сөзү кожокем менен эңишкени. Ал киши ойгайынга чөп чапканы баратып, август айында кожокем менен Сыйыртыктын талаасына кезишип калат. Анан экөө саламдашкандан кийин кожоке кичине тартышып көрбөйлүбү деп кол алышкандан кийин колун коюп эле тартып туруп алат. Анан бир ток беймазалайт. Колун жулуп алса болбойт, тискинден алат, чылбырдан алат, этектен алып кой бербей коет. Кой бербей койгондон ал киши ачуу келген го. Ажекем айтып калчу эле. Эчтеке билбейм, бир гана айткан элем, экинчи айтса менен да алайын деген элем. Бирге эчтеке билбейм. Бир маалда көзүмдү ачсам, күн батышты карайт. Кожокем МТС карай кетип баратып бутатын жерде. Мен торатын жалын кучактап, жерде туруп турдум. Ошо менен эптеп атыма минип ойгайынга жеттим. Ойгайымдан бир ай кымыз ичип чөп чапты, мен бир ай суу ичип араң эсе алгам деп. Өз оозунан угуп атасың. Ажыкан деген атанын өз оосунан Мезез деген инисинин үйүнөн тамак ичип отуруп, ошодон менин колума суу куюп отуруп, ошодон өзүнүн оосунан уккан сөз. Ажыкан атан. Жанагы Аяш атаңыздан укканыңыз. 1964-жылы Сокулукта Кара Сакал деген кичинекей айыл бар. Ошол жерде мени менен Мобиреки карап атса да 7-училищеде Бодайбек Татан деген бала менен достошуп калам. Азыр мен менен окуп калат. Анан үйүнө эстип барат Кара Сакалга. Үйүнө эстип баргандан кийин атасы сурайт. О балам бул досуң каяктан деп. Анан сураганда мен айттым. Мен ата Суусамырды курум десем, сада кетейин. Кожокемдин небелери турбайсыңбы деп сурашкан. Анан ошондо ошо кишинин оозунан уккан сөз. Кожокем бизден айрылгалы тойго келип калган. Анан бир 5-6 аксакал табакка чогуу отуруп калды. Анан эл айтып калды, кожоке бир эрмек кылып өзүмө көргөз бергенсиз деп. Анан киши кичине кыйрып туруп бир убакыт айтты. Мен тутамага бата турган бир көк тал кыйып келди. Ак чөлмөк сыяктуу. Анан айтты дейт, бээде канча аксакал Насыбай атасына. Ал убакта Насыбайды аякка салып көйлөп атты экен. Ошо 5-6 аксакалга ченетон Насыбай салды, ошонун үстүнө кармап турду, суу тамчылап тып этти дагы. Көйлөсү канды аралаштырып деп. Канды кожоке дегенде талды чыкканда тал тарам болуп жатып калды. Ушунусун көргөн кожокемдин деп Бодайбек Аяш атамдын оозунан уккан. 64-жылы Кара Сакал айылы. Балда улгайып калган эле кезинде ошентип тал сыккан экен да. Ооба, улгайып калган. Жана өзүңүздүн көргөнүңүз боюнча. Өзүмдүн көргөнүм боюнча бул кайсы жылдар толуп билбейм, ошо менин 9 жашар убагым, 9 убагым. Атам ошондо Суусамыр эртеси биринчи курулуп, эртесинин директору болуп Богословский деген келген. Ада кожокем окшош чоң деген киши болду. Атам мектепте сторож. Анан ошо мектептин астында 9 жашар бала азыр толук билем. Bir palutorka maşina var bak, el толтура ел карап турушат. Кожокем ошондо машинанын атын өзү форкоптон кармап өзү көтөрүп туруп алса, эки дөңгөр чырылдабай деп чырылдабай эле. Коюп койсо тесил деген бойдон келди. Кайда бер, кайда тамаша, кайта айдатып. Кожоке дабыр карма дейт, агысы кайда өйдө көтөрүп койсо дөңгөр жерге тийип алат да. Дөңгөр тийип мост иштебей калат да. Азыр машина дырылдап чимирлей берет экен дөңгөр. Чырылдабай эле кайта койгон текил деген бойдон чыркап кетет. Тамаша кылыш үчүн. Жана үйдөгү сүрөтүңүз жөнүндө айтып койсоңуз, сактап жүргөн. Үйдө кожокемдин сүрөтү бар менде. Бул сүрөт кайнатамда экен. Толуктан 4-5 аксакалы бар. Анан кийин өзүнүн туугандары Карабек деген аксакал бар. Сүрөткө түшкөн. Карабек деле киреген чоң киши болчу, мен Карабекте толук көрүп калдым, кийин эле кайтып болду, Койчубай дегендин атасы эле. Боз үйгө деле киши кырданып кирген киши болчу, жакшы, чоң киши болчу. Ошо киши жанында отурат, баласындай көрүнөт. Жанындагылар баары туруп турат, ал киши камчыны бүктөй кармап ушинтип отурат. Эски сүрөт, ошо эстелик кылып сактап койгон. Балага көрүп. Биздин көзүмө түшкөнчө кийин балдар көрөт. Атайын сактап койгон сүрөт үйдө. Такай болуп калган. Жакшы. Рахмат.